Менин тооктарым кыш келгенде эмнеге туубай коет же эмне себептен туубай жатат тооктарым, жем берсем дагы деген суроого бүгүн мен сиздерге сонун маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды берем. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, урматтуу тоокко кызыккандар. Бул видео сөзсүз сиздерге пайдалуу болот. Анан комментарийге өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Туугандар, мына кыш келди. Буюрса тоок сүйүүчүлөр үчүн жазга даярдануу сезон башталды. Буюрса азыр жөжөлөрдү чыгарабыз. Номерди астага калтырып коем. Ушул тооктардан менде азыр 3 порода бар. Ошол тооктордун жөжөлөрүн алам деген болсоңуздар, сиздерге WhatsApp номериме жазыңыздар. Анан мен бардык маалыматтарды берем сиздерге. Тоок караш боюнча, жөжө караш боюнча, кантип караш, кантип чоңойтуу, кандай шартта дегендей. Андыктан суроолор болсо WhatsApp номерге же болбосо комментарийге калтырып коюңуздар. Туугандар, кышында эмнеге тооктарым туубай жатат дегендерге мен бүгүн сиздерге кенен жакшы кылып маалымат беришке аракет кылайын. Андыктан кулак салыңыздар. Биринчи очередь эмне үчүн туубай жатат? Суук түштү. Биринчи очередь тооккананы жылуулашыңыздар керек, туугандар. Мисалы үчүн мен мына кадимки эле сарайды жылуулаганмын. Мына көлөңкө салып, кагып сыртынанчы жылуулаганмын. Биринчи очередь жылуулаш керек. Мынандай эшиктерди да жылуулаганмын, мисалы үчүн мына илгерки эле бул жыгач эшиктер. Буларды дагы жылуулаганмын. Мынантип эски линолеумдерден кагып дегендей. Анан сыртынан мындай летний эшик бул. Муну күн чыккан учурда ачып коемун. Күн чыккан учурда ачып коемун. Күнгө кичине булардагы баягы витаминден алыш керек болуп калат. Ошого күн ачып коемун. Бирден бир себеби, биринчиси жылуулук. Жылуулук керек. Тоокканаңыздарды түпилтетишиңиздер керек. Анан дагы бир себеби тооккананын кеңдиги. Буга маани беришиңиздер керек. Туугандар, мисалы үчүн бул жерде азыр 17-18 эле тоджон бар. Булар үчүн норма да, негизичи. Бирок мен 5-6 штук дагы кошом деп атам, себеби башка место жок болуп атат булар үчүн. Ошого буларга дагы кошом. Анан место дагы кеңири болуш керек. Себеби место тар болсо булар биrini бири чокуйт, мынандай баткырбайт да, короздор дагы биrini бири чокуп, тебип, мындай бастыра койбой, кыскасы ушундай себептер дагы таасир берет жумуртка берүүгө, сөзсүз түрдө. Кийинки себеби короздордун стандарт норма менен коюшуңуздар керек, туугандар. Көп короз дагы болбойт. Көпчүлүгүңүздөр короз көбүрөөк болсун деп коюп коюшуңуздар мүмкүн. Негизинен көпчүлүк учурда короз азыраак болот. Көп жердечи мындай короз кандай болуш керек? То есть канча тоокко кандай короз, канча короз болуу керек? Стандарт боюнча өзү 7-ге 1 деп айтылат. 7-ге 1 дегени кандай? 7 тоок, 1 короз. Мисалы үчүн мен мына тоджондорго 7 короз, 1 тоок, 7 тоок, 1 короз кылып кошом. Азыр эми булар эми жумурткага кире баштады. Мына азыр буюрса да 10 күндө эме кылам, короздорду алмаштырдым. Азырынча бул жерде экөө эле турат. Экөөнү алып койгонмун. Булар кичине азыраак. Буларга дагы кичине эме кылып туруп, анан норма стандарт менен кошомун. Анан то есть бул жерде азыр 17 тоок, 2 короз. Булар үчүн аз. Өзү негизи 14 тоок болгондо, экөөнү кошкондо ошондо стандарт болмок негизиненчи. Бирок бул жерде азыр кичине эмеси көбүрөөк. Ошондуктан азыр буга дагы короз кошом. Буларды бөлүп туруп кошом. Ошол, эгерде корозуңуздар көп болсо, сиздердин тоокторуңуздарга тынчтык бербейт. Баягы уруш, жаңжал дегендей да, биrini бири чокуп, место тар. Анан мындай басканда дагы короздор бири-бирин чокуп, кыскасы покой бербейт. Ошол бир себеби. Анан дагы бир себеби бул тоокторго тынчтык болуш керек. Туугандар, бул өтө маанилүү бул нерсечи. Эмнеге маанилүү дегенде, мисалы үчүн фабрикаларда байкасаңыздар, фабрикаларда баягы чоң фабрика, миңдеп тоок баккандар. Аларда 1-2 адам гана багат тоокканага негизиненчи, то есть количествого карап, бирок ошол эле адамдар карайт. Туш келди эле, мисалы үчүн үйдөгүлөрүн карап кой, андай кыл, мындай кыл дей бербейт да. Негизи стандарты ошондой 1-2 адамга гана караш керек. Себеби булар дагы адамды тааныйт кадимкидейчи, түстөрдү ажыратат. Булар тооктордун психологиясы да ушундай.
Ошондуктан ашыкчы адамды киргизбейт, туш келди адам киргизише бербейт. Стресс болот булардагы, ошондуктан буларга покой маанилүү. Ошон үчүн ошого дагы маани беришиңиздер керек. Уктуңуздарбы? Маани беришиңиздер керек. Андан сырткары дагы ушул эле сөзгө улайм. Мисалы үчүн азыркы фабричный эмелер ушул менин оюмча, көз карашымда бирден бир себеби ушунда жанагы эмне эле автоматташтырылып кетип атат да азыр тоок фабрикаларчы. Мен ошону ойлоп койдум, что адамдык факторду азайтыш үчүн баягы жем берүү системасы автоматташтырылган, баягы кык чыгаруу системалары, ошол бир нерсе жумуртканын көп берүүсүнө дагы кайсы бир деңгээлде пайдасы тиет деп мен өзүмчө ошентип ойлодум. Себеби адам кирген сайын буларда кичине чочулоо, ушундай эмелер пайда болот. Анан тынчтык керек. Мындай эске алып коюңуздар, покой. Орусча айтканда покой, тынчтык керек. Буларга да тынчтык кааланат. Анан дагы бирден бир себеби, дагы бир себеби мынабу суу маселеси боюнча айтайын. Суу дагы өтө маанилүү туугандар. Мисалы үчүн мен мынандай 200 литрлик бачок коюп койгонмун. 200 литрлик бачок койгонмун. Бул азыр где-то боло берет, тоогуңуздар көп болсо мындан да чоң койсоңуздар боло берет. Мен мисалы үчүн өзүмдүн шартыма жараша 200 литрлик бачок койгонмун. Анан капельный система менен күндө кайра кирип буларга кыйналып, челектеп алып кирип, суу берип, антип мынтип жүрбөйүн деп мына ушинтип эле коюп койгонмун. Анан бул жака эме коюп койгонмун. Поилка, бул жака дагы бир семейка коёмун өзүнчө бөлүп туруп. Анан бул короонун аркасында дагы азыр Лигор менен Адлер бар. Алар да өзүнчө турат, аларды азыр көрсөтөм силерге. Ошол жака дагы деп туруп дубалы тешип, бир шланга ошол жака кеткен, бир линия. Бул жака кетем, ошондо 3 короого даже бир ал жакта экөө болсо, экөө, үчөө, төртөөгө мына бир эле системада суу ичет. Астыдагы дагы бул жактан ниппельный поилка. Бул дагы адам факторун азайтыш себеби. То есть азыраак кирейин короого дегендейчи. Анан бул жакта сброско крайний коюп койгонмун. Анан бул жака дагы аварийный. Мен тартып аткан нерселерди сиздер мындай эске алып коюңуздар, балким сиздер дагы ушундай кылсаңыздар өзүңүздөр үчүн ыңгайлуу болот. Мен ошол сиздерди үйрөнүш үчүн атайын көрсөтүп атам. Бул жак аварийный крайний койгонмун. В случае бир жер эме болуп калса, бул жактан жаап атканга. Анан бул эмесиге дары дагы ушундай эмелерди кошуп койсоңуздар болот. Витамин, дары, ушундай эмелерди кошуп койсоңуздар керек. Ошо суу аркылуу иче берет буларчы. 2 в 1 да, эми мындай. Бир ок менен 2 коен аты дегендей. Ошо суу жылуу болуш керек. Суу жылуу болуш керек. Кийинки себеби эме болуш керек. Жылуулук туугандар. Жылуулукту айттым, кечиресиздер. Эме болуш керек. Жарыктык. Мына эмнеге мен мынабу 2 лампа койгом, бирөө, экинчиси бул жакта турат. Бул да жарыктык дагы маанилүү. Мисалы үчүн бүгүн 31-декабрь 2025-жыл. Күн кыска азыр, билесиздер, кыштын күнү күн кыска болот. Ошондуктан мен эртең менен саат 7:30, 7:де лампаны жандырып коем. Анан күндүз өчкөндө өчөт, өчпөгөндө бул короомдо бир эле айнек болгонуга байланыштуу караңгыраак болуп калат. Ошондуктан кээде жанып калып кетет. Анан кээде жумуштан келип эме кылган маалда свет өчүрүп туруп, бул жактан күн тийген болсо, жарыктык болгондо эшикти күн тийген учурда жылуу азыр эми плюсовой болуп атат күндүз. Эшикти ачып коем дагы. Наркысы калат. Анан светтерди өчүрүп коем. Эгерде жумуштан алысыраак, узагыраак эме болуп калган болсо, жарык дагы кала берет. То есть жарыктык дагы сөзсүз түрдө таасир берет. Уктуңуздарбы? Түшүндүңүздөр да. Ошондуктан ушул нерсеге дагы маани бериңиздер. Мындай лампочкалардын кичинесинен эле эми ар кимдин короосу ар кандай. Баягы энергосберегающий, эконом кылган, токту аз жеген лампалардан коюп койсоңуздар дагы болот. Мен мисалы үчүн ушундан эле коюп койгом. Эми булар кичине чоңураак, себеби площадь чоң болгон үчүн буларды кичине чоңураагынан коюп койгом. Анан көп деле жарыктык болбойт туугандар. Жарык деп эле анан 4-5 лампочканы айландырып эле жапжарык болуш керек экен деп кыла бербеңиздер. Биринчиден расход электроэнергия, экинчиден көп жарыктыктагы буларды мындай эме деп коет. Көпчүлүк тоокторду породаларда кездешет. Каннибал деп коет, оору. Каннибал дегени бул баягы кызарган жерине, то есть мына тажыларыны бирини бири чокуп эме кылышып коет. Чокушат да бирини биричи. Ошондуктан каннибал деп коет. Ошол оорунун алдын алыш үчүн көп дагы ушул жарыктык көп болсо дагы
ошол биrini бири чокуп же болбосо жумурткаларын чокуп ошондой таасир берет да. Бул көбүнчө адлер менен легорунда ушул оору бар. Мына тожондордо андай нерсе азыраак. Эми кээде мындай вообще процент аз да. Бирок легорун менен адлерде бул деген сөз эми биrini бири чокуйт экен эмес. Жарыктык көп болуп кетсе, өзүнүн нормадан ашып кетсе, ушундай оору болот. Ошого дагы маани беришиңиздер керек туугандар. Жарыктык дагы сөзсүз түрдө таасир берет. Анан көрүп атасыздар, мынабы азыр мынантип чокуланышып атат. Булар эми ойлобоңуздар, буларда көкпит бар деп. Мен чынын айтсам азыр карай элекмин мына быйылкыга. Бирок көкпит, кене, жөлөк ушундай неме болсо дагы тоогуңуздар семирбейт, жүдөбөйт, жумуртка бербейт. Дагы бирден бир себеби ушундай. Анан витаминдин жетиштүү болуш керек туугандар. Витамин буларга эң керектүү нерсе кальций. Билесиздер, жумуртканын кабыгында, скорлупасында кальций основной негизги эме кальций. Ошондуктан мен мисалы үчүн кальций эме болуш үчүн мен эми өзүмдүн методумда мындай немеден коюп койдум. Кадимки эле известка билесиздер, үйдө илгери актайт элек үйлөр сыртларыны, азыр деле бар мындай арзан эле турат. Ушунун баягы колдонулганын кургатып туруп эле мынантип эмеге салып койгонмун. Кармушкасына коюп койгон, мынерден өзү керектүүсүн алып чокуп жешет. Анан витамин сөзсүз түрдө берүү керек. Витамин кандай дейм? Үйдөн чыккан эле почокторду бересиздер. Мисалы үчүн сабиз, картошка ачыгыраак болот экен, жебейт экен, бирок сууга бышырып туруп кабыгына, мисалы үчүн сууга бышырып туруп, мясорубкадан өткөрүп туруп, эмеден кошо берсеңиздер болот. Пияз, калампир аралаштырып туруп, мясорубкадан чыгарып берсеңиздер сонун болот. Анан буларга пияз берип туруш керек. Ал жөнүндө дагы буюрса видео чыгарам. Менин каналыма катталып, ар дайым көз салып туруңуздар. Пиязды туурап туруп, теркадан өткөрүп туруп, аш көп деле берген болбойт, өз нормасында бериш керек. Мисалы үчүн 17-18 тоокко бир 2 пияз, 3 пияз жетет деп ойлойм. Даже 2 пияз деле жетет. Туурап туруп берип койсоңуздар, бир паста жеп коет буларчы. Жемге аралаштырып берсеңиздер болот. Ошого анан мүмкүн болсо, эгерде зээрик келсеңиздер, кээ бир учурда баягы билесиздер, той кыргызда эмне көп, той көп. Ошо тойдон мал сойгон жерлерде карындарды билесиз, ичек карындар көп ыргытышы берет, эми жууган жууйт, жеген жейт. Бирок ошону мүмкүн болсо алып туруп сууга пышырып, жакшылап туздан салып бышырып, анан кийин аны бөлүп, мясорубкадан өткөрүп атканда пияздан, калемпирден кошуп берип кылсаңыздар, ал жерде витамин аябай көп. Тооктарыңыздын иммунитети көтөрүлөт. Витамин ошого дагы маани бериңиздер. Витамин болсо, анан жумуртка болот, тооктарыңыздар оорубайт дегендей. Анан ашкабак берип туруңуздар. Ашкабак сөзсүз түрдө. Ашкабак дагы жакшы. Анан капуста берип туруңуздар. Капуста, карам. Анан аны деле жөн бербей, мындай бирдемеге илип асып койсоңуздар, бою жете турган кылыпчы. Мынандай булар бекер турбай ошону чокуп, зээриккенде барып чокушуп, ойношуп жешет да. Анан тукумуну жарганын дагы бир себеби ушул жерде айтып коеюн. Көпчүлүк учурда тукумун жарып таштап атат деген суроолор болот. Ошол кальций жетишпегенинен дагы бир себеби. Анан ошондой булар мындай кичине бирдемеге алаксып туруш керек да. Анан место тар болгондо, кальций жетишпегенде ошондо анан чокуланат жумурткаларынчы. Ошондуктан ошо мен айткан нерселерге маани бериңиздер, кылып көрүңүздөр. Анан жемдин көпчүлүгүңүздөр сурап атасыздар, мен жүгөрү берип атам, туубай атат, арпа бердим, туубай атат, эме берип атат, буудай бердим, туубай атат депчи. Мисалы үчүн мен азыркы учурда мына азыр канча болуп калды? 10 күн болуп калды. Тоокананы жылууладым. Анан кадимки эле баягы күрүчтүн акшагы, баягы майдасы билесиздер, майдасы болот го базарда жемге саткан. Ошонунан алып туруп эле, анан буудай экөөнү аралаштырып берип атам. Мына мисалы үчүн 2, 3 тууп атат. Бул жака 2 тууптур. Азыр бул жакта жок, мен ошол менен элечи. Бул негизги мен эме ойлогонум, бул жерде жылуулук роль ойноп атат. Бул жакта жок. Бул жака бирөөнү тууп коюптур. Жылуулук роль ойноп атат. Анан негизи эле анан тооктун породасынан зависит этет. Тооктун породасы сөзсүз түрдө, мисалы үчүн үй тооктор туугандар аз, процент аз, өтө аз. Мына жумуртка берүүсү аз. Ошондуктан мен деле багып жүргөнмүн. Кичинемден тоок үзүлбөйт эди. Акыркы жылдары 3-4 жылдан бери, 2-3 жылдан бери мына порода тоокторго өттүм. Порода тооктор аябай жумуртканы дагы берип атат. Мисалы үчүн лично мына тоок тожон мага аябай жакты. Жумуртканы дагы берип атат, этти дагы берип атат. Муну баккандар менин сөзүмдү тастыктайт болуш керек. Комментарийге жазып коюңуздар.
Анан мага ушул порода өзгөчө жакты. Анан легорн деле бар жумуртканын аябай. Ал легорнго азыр мен силерге көрсөтөм азыр ушул видеонун аягында. Жумуртка боюнча ал легорнго эч кайсы порода жетпейт. Андан кийин эле менин эмемде эми башка породалар болушу мүмкүн. Мен баккан практикамда ушу тоджон анан адлер аябай жакшы жумуртка берип атат. Себеби булар жеген чыгымын өзүн актайт. Үй тооктор муну кандай? Мисалы үчүн жемди бересиздер, кичине иммунитет көтөрүлүп тоок күчтүү болгондо баягындай күрк болуп калат. Ошо күрк болгондон кийин анан аны бастырасыздар, анан жөжө ачат. Анын жөжөсүн дагы 8-9 ай, 1 жылга чейин багасыздар аны расход кылып. Анан кайра тукумга кирет. 1 ай, 1 жарым ай туубай туруп эле анан кайра күрк болот, ошентип жүрө берет. Ал тооктор мен силерге мындай кеңеш айтар элем, аны как инкубация катары колдонсоңуз болот. Инкубация катары дегенде кандай? Мисалы үчүн мына тооктордон багып туруп, ушул тооктордон багып туруп, жумурткаларына ошого бастырып, ошого каратсаңыздар, ал өзүңүздөр карабайсыздар, эми жем берип турасыздар. Өзү баягы лампа коюп бүрүдөрдү карабай, өзү карайт. Эми бул эми үй шартында азыраак көлөмдө кылам дегендерге мен ошондой кеңеш берет элем. Мына ушундай туугандар. Бул порода тоджон корейский. Бул жакшы тоок. Кеңеш берем, багыңыздар, алыңыздар. Эгер алуучулар болсо, жөжөлөрүнөн, жумурткаларынан мен экран астына кайтарып коеюн. Буюрса дагы 10 күндөн кийин буюрса сатууга чыгат. Жумурткалары, тооктор сатылбайт, жөжөлөрүнө, эмелерине кылабыз. Андыктан эртерээк жазылыңыздар, очередь болуп кетет. Ошондуктан эртерээк шашылып, тизмеге түшүп коюңуздар. Андан бул Кыргызстанда катталган немеси тооктор 5 килограмм болгон экен тооктору. Жалган айтсам 4,5-5 килограммга чейин. Бирок корозу 10 килограммга чейин ошо баккан адам айтты. 10 килограмм чыкты деди короздору. Рекорд бул Кыргызстанда. Анан 6 айда бир орус алып кеткен экен, Кыргызстандан алып барып 6 айда баккан, бирок кандай метод менен кантип бакканы мага белгисиз, бирок ошол өзү айтты, мен ошо тоджон алып келген адамдар менен сүйлөштүм. Ал айтты, мен барып чындап көрдүм деди. 20 килограмм чыкты живой вес деди. Мен оозум ачылып таң калдым деди. Бирок кандай жем менен баккан, эми кантсе да бирок ошол 20 килограмм жетти. Бирок Кыргызстанда мен бактым деди, бройлердин жеми менен 10 килограмм болду деди да. Көрдүңүздөрбү кандай чоң тоок. То есть бул жумуртка бериши дагы булар 80-90% чейин жумуртканы аябай жакшы берет экен. Эми туурусун айтыш керек, мына 2-3 жылдан бери кичине булардын каны слабыйлашып калды Кыргызстан боюнча. Негизи эле. Азыр буюрса Корея менен сүйлөшүп атабыз. ОС агро компаниясынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп атам мен лично, мен мисалы үчүн. Бул элге калыс кызмат, мен ал жерде эч такай очкого же болбосо бир акчага иштейин деген оюм жок. Мен деле сатып алам. Болгону биз канын алмаштырып алсак деген ойдо. Азыр атайын бир группа түзүп, ошол жака эме кылып атабыз. Эгер жөжө алам дегендер болсо, бирок ал жактыкы аябай кымбат болуш керек. Бирок канча сомдон экени дайыны жок. Экран номерди астындагы WhatsAppка жазсаңыздар, мен болушунча маалымат берем. Ал жактан качан келиши дайыны жок. Бирок мен маалымат чыкканда мен силерге кабар берем. Бирок бизде азыркы учурда мына өзүбүздүн эле эски неме боюнча эле сатуудабыз. Аны дагы буюрса чыгарабыз, YouTubeга чыгарып турам. Менин видео каналымдан көрөсүздөр. Азыр мен сиздерге андыктан бул тооктор кыскасы баккандар өкүнбөйсүздөр. Ачыгын айтыш керек. Багып көрүңүздөр, баккандардан сураңыздар, интернеттен маалымат алыңыздар. Мен болгон фактты гана чыгарам туугандарым, эч кандай алдабайм, кошумчабайм. Болгон фактты укканымды, билгенимди, өзүмдүн практикамда болгон нерселерди чыгарам. Азыр мен силерге легорн пародасын эме кылам, сунуштаймын. Көрсөтөмүн. Адашып кеттим, кечиресиздер. Андыктан биз менен болуңуздар. Комментарий жазыңыздар, лайк, сунуш, ой пикир өзүңүздөрдүн каалоо тилек. Сиздер канчалык көп комментарий жазсаңыздар туугандар, биз ошончолук сиздерге пайдалуу, жагымдуу маалыматтарды чыгарышка аракет кыламын. Мага мотивация болот дегендей. Ошондуктан комментарий көбүрөөк жазыңыздар. Өзүңүздөр сунуш, ой пикириңиздерди жазыңыздар. Көбүрөөк видео көргүңүздөр келсе, көбүрөөк комментарий жазыңыздар. Ошондо сиздерге мен көп видеолор чыгарып турам буюрса. Мына мен айткан легорн породасы. Мен азыр экинчи короoma кирдим. Бул жерде мына легорн белый стандарт деп коет. YouTube'дан дагы орустардын YouTube каналдарынан көрсөңүздөр дагы. Туугандар, бул жумуртка берүү боюнча мен гарантия берем, эч кайсы порода жетпейт. Бул порода тооктор боюнча мен кроссторду айта албайм. Кросс деген эмне деген? Кросс деген бул жанагы фабрикада тууган клеткадагы тооктор, ошолорду кросс деп коет. Аларды мынантип үй шартында карай албайсыздар. Огороддо мынантип карай албайсыздар.
Алар только олордун өздөрүнүн стандарттары менен гана карасаңыздар ошондой нормада жумуртка аласыздар. Бирок булар андай эмес. Булар кыргызча вариант эле. Корого эле кой берип коюп, жемини берип коюп эле жумушка барып келип, короосун ачып чыгып, мына кыргызча вариантта бакканга мына ушул порода аябай сонун жумуртка боюнча рекордсмен. Муну интернеттен дагы көрсөңүздөр аябай көп жумуртка берет. Ошондуктан бул жумуртка боюнча эч кайсы породаны алдыга чыгарбайт. Бул үйүңүздөргө баягы өзүңүзгө жумуртка үчүн дегендерге мен ушул тоокту сунуштайм. Бирок бул арык. Мына көрүп атасыздар, кичинекей. Чынын айтыш керек, бул этке жок. Мындай шорба кылып ичишиңиздер мүмкүн, бирок мындай эти жок болот, кичинекей, бирок жумуртканын функциясы жалаң жумуртка тууш. Анан буларга жана мен айткан водопровод бул жактан келген экинчи линия. Мына көрдүңүздөр, анын тушугу менен ичип атат. Өзүмө мындайча айтканда комфорт түзүп койгом, себеби мен суу ташый берип тажаганмын, акыры ушул системаны коюшка мажбур болдум. Анан бул жака дагы көрдүңүздөр, бул жака дагы кальций койгонмун. Известковый эмеден коюп койгонмун, известкадан. Келгенде мантип чокуп жешет. Бул жака эки этаж кылганмын. Экинчи этажда бул жакта адлер турат. Адлерим кичине азыраак. Чынын айтыш керек, быйыл азайттым. Өтө көп болуп кетти да, ошого кичине азайтып койдум. Бирок адлер бар. Адлер бардыгы меники тооктарым жакшы, Кудайга шүгүр. Булар Казакстандан келген. Казакстан линиясы, бирок короздор местный. Легорндагы 2 линия, 3 линия. Ушундай туугандар. Дагы эмнелерди айттым, эмнелер эстен чыкты. Мына көрдүңүздөр, бул жака дагы жарыктык койгонмун. Ошол жарыктык дагы булар үчүн маанилүү. Ошондуктан буларга дагы жарыктык койгонмун. Анан буларды өзүнчө туруш керек. Булар туугандар бир порога кошулбай турганы жакшы. Эми кыргызча вариант кылам десеңиздер, кошуп мага боло берет десеңиздер, эми жалпы аралашып карасаңыздар боло берет. Бирок мен породалары ген бузулбаш керек, бардыгы өзүнчө болсун десеңиздер, Лигорн өзүнчө, Адлерди өзүнчө кармаганыңыздар жакшы. Бул жакта азыр адлерим, 10 адлерим бар, 2 корозум бар. Дагы 2-3-4-5 адлер толук жетишпейт стандарт болуш үчүн. Бирок ошондой болсо дагы жакшы эле. Бул жака дагы корозум бир аз азыраак, но Лигорн үчүн жакшы эле. Себеби буларда актив жакшы болот. Актив булар жеңил болот дагы, актив буларда жакшы болот. Мына ушундай туугандар, сиздерден комментарий, лайк күтөмүн. Сиздер комментарий жазсаңыздар, мен сиздерге көбүрөөк видео чыгарышка аракет кыламын. Анан бул кирешелүү бизнестердин бири, негизи кылса болот. Муну баягы даамын таткандар бул нерседен мындай баш тарта албай калат, ачыгын айтайын. Ошондуктан бул нерсеге бизнес кылам дегендер болсо, пайда көрсөңүздөр болот. Анан ар кандай варианттарда. Анан бул Легорн тоок боюнча айтайын. Легорн тоок боюнча. Легорн тооктор азыркы күндө жумуртка кымбаттаганына байланыштуу Легорн тоокторуга баягы эмне эле кондитерде иштеген, баягы торт жасаган, ушундай кондитер иштери менен алектенгендер ушул Легорн тоокту кылайын дешип атат. Себеби жумуртка сатып алып, аларга мындай товарлардын себестоимости кымбат түшүп ататканына байланыштуу мага ушул тооктон ачыр бер деген заказдар түшүп атат. Буюрса жаңы жылдан кийин бирөө ачыр бер деп атат. Ошого мен ушул породаны сунуштадым. Себеби бул жумуртканы аябай көп берет, караш дагы жеңил. Ошон үчүн ушундай жолдор дагы бар. Кимде ким ушундай кондитерлик иштер менен алектенсе, ушундай тоок баксаңыздар сиздерге сатып алгандан көрө кичине арзаныраак түшүшү мүмкүн. Себеби огороддо өздөрү тамактанат. Караш дагы жеңил, эч канча расход кетпейт. Ушундай вариант дагы бар. Ошол жагын дагы ойлонуп көрсөңүздөр болот. Мына ушундай туугандар, сиздер менен Мекендеш медиа YouTube канал болду. Биздин Мекендеш 1 медиа деген Instagram баракчабыз бар. Ошол жака дагы катталыңыздар. Буюрса дагы сиздерге жакшы маалыматтарды чыгарып турабыз. Суроолор болсо, жумуртка алам дегендер болсо, жожо алам дегендер болсо, экран астагы WhatsAppка кайрылыңыздар. Байланышабыз. Андыктан кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздерден комментарий, лайк сөзсүз түрдө күтөмүн. Саламатта калыңыздар.